Салам мекендештер, регистрация узартылып атат, регистрацияны жасап атат, кабыл алып атат дегендерге жооп. Негизинен Ички иштер министрлигинин миграция кызматы регистрацияны жасап атат, узартып атат. Болгондо эле жанагы ортомчу мекендештердин ошолордун регистрацияларын кабыл алып атат. Эгерде силер өзүңүздүн квартираңызга жашап регистрацияны квартираңызга батирге койсоңуз, анда регистрацияны коет. Андан тышкары, эгерде сизде официалдуу эмгек келишими болсо, анда деле сизди 5 жылга ошол эмгек келишимдин негизинде миграция кызматына барсаңыз узартып берет. Жанагы ортомчулар болсо, баарыбыз билебиз, алар болсо эмгек келишимин жөнөк. Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүнөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 20 77. Нөкөлө липа кылып жасап коет. Андан тышкары силерди болсо бир белгисиз эле бир юридический адреске коюп коет дагы. Ошонун негизинде бул регистрация баягы негизинде мыйзамсыз регистрация, жарым мыйзамсыз болуп калат. Бирок базада бар. Эмгек келишими сөзсүз базада болуш керек. Ошонун негизинде дагы бул дагы өзүнчө база, ошонун негизинде анан кийин 1 жылга узартат. Ошондой мекендештер. Ортомчулардын системасы кайра иштейби, иштебейби пока белгисиз. Бирок азыр 25-тен баштап кайра иштейт деген имиштер жүрүп атат. Бирок колдон келишинче таза регистрация жасатып, батирге туруп, эмгек келишимин дагы туура жасатып, жумуш берүүчүлөрдөн сурап, официалдуу түрдө иштесеңиздер баары жакшы болот. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.